Кыргыздын чыган этнограф журналисти, публицисти, агартуучусу, көркөм өнөр таануучусу, Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Амантур Сейиталуу уулу Акматалиев. Албетте бүгүнкү күндө цивилизация өсүп өнүгүүнүн мыйзам ченемдүү көрүнүшү жана ага умтулуу да мыйзам ченемдүү нерсе. Этнограф Амантур Акматалиев айткандай, мен цивилизация барам, бирок кементайымды жамынып, ак калпагымды кийип барам дегенде өзүбүздүн асыл наркыбызды жана ошо менен кошо иманыбызды сактап калуу менен кадам шилтөө абзел. Амантур Акматалиев өмүрүнү этнографияга арнаган жана эмгектери менен Кыргыздын каада салтын, үрп адатын, кол өнөрчүлүгүн жашатып, жаш муунга мурас катары калтырып кеткен китептеринен бир-эки ооз баяндап кетели. Баба салты эне адеби. Мамлекетти башкарууга караганда үй бүлөнү теске салуу кыйын дешет. Амантур Акматалиевдин бул китебинде үй бүлө, анда эркек менен зайыптын мааниси алган орундары баяндалат. Мейман тосуу, конок насиби, дасторкон жаюу салты, жентектөө, бешик той, бешикке салуу, улан кыздардын ичара мамилелери, сөйкө салуу, кыз узатуу, үйлөнүү үлпөттөрү жана адеп, ыклас, ыйман, уят, сыйыт сыяктуу актуалдуу темалар козголуп кеткен. Жана китептин сонунда өлүк узатуунун зыйнаты, жоктоо, кайрат айтуу, арбакты сыйлоо. Автор айткандай, атадан калган салт, эненин сүтү менен сеңген адебин негизинде курулган үй бүлөдө албетте сый урмат, тынчтык, бакубат өмүр сүрөт. Кыргыздын колдомо жасалга өнөрү. Улуттук маданиятыбыздын уникалдуу асыл мурастарын бөксөртпөй сактап калуу, элдик өнөрдү изилдеп иликтөө, унутулуп баратканын кайра жандандыруу максатында жарыкка чыккан эмгек. Китеп 5 бөлүмдөн турат. Устчулуктун ата башы оймочулук. Адатта журчулук сүрөттүү тилсиз поэзия, скульптураны үнсүз муза десе, көркөм оюнду кызыл поэма деп айтып келишкен. Анткени оюндун түрлөрүндө көркөм поэзиянын ыргактары, комуз көөсүнүн кайрыктары, жакшы аттын басыгы, солуунун кыялы туюлуп турат. Өрмөчүлүк, ийрилген жүн жип менен көркөм өнөрдү жүзөгө ашыруу. Чий чырмакчылык, ак чийди бирден талдап, түрдүү түстөгү жүн менен чырмоо аркылуу оюн көчөттү түшүрүп көркөм буюм жасоо өнөрү. Зергерчилик, асыл металлдардан кооз буюмдарды жасоо өнөрү. Жана акыркы бөлүмдө улуу усталар жөнүндө сөз айтылып кетет. Кулу кедей уста бол кыргыз элдин ичинде, өлбөй турган нуска бол деп Токтогул атабыз айткандай, Кыргыздын кол өнөрчүлүгүнө из калтырып кеткен атуулдары аз эмес. Кыргыз кол өнөрчүлүктүн энциклопедиясы боз үй. Үн чыгарбай ырдап турган симфония деп бекеринен айтышпайт. Акыл ааламынын жүрөк сезиминин бийик даражасына көтөрүп, идеалык да көркөмдүк жактан да асыл нарк. Кыргыз баласынын дүйнөнү караган көзү. Автордун максаты наркты сактап калуу, күнүмдүк жашоодо колдонуу. Анткени боз үйдү жоготуп алуу ааламдын бир жылдызын өчүрүп, маданияттын бир перзентин майып кылып, адамдын бир көзүн соолутуп алуу менен барабар. Ак боз үй менен ачылат, алатоо жайлоо ажары. Боз үйдө өткөн кылымдап Кыргыздын жашоо базары. Боз үйдө уулун үйлөнтүп, боз үйдөн кызын узаткан, боз үйдө жентек той өтүп, жашоодо түтүн булаткан. Автор эмгегинде боз үй тууралуу кеңири маалымат менен бирге окуу курал катары боз үйдүн тигүү бүтүн ыкмаларына чечмелеп талдап берди. Боз үйдүн ички жайланышы, негизги бөлүктөрү, боз үйдүн жыгачтан жасалган жабдуулары жана ыкмалары, боз үйдүн ички сырткы кийиз жасалгалары, боз үйдүн чийи, таар жасалгасы, оюн чийимдери, боз үйдүн ички эмерек буюмдары, боз үйдү жүктөө жана сактоо. Ушул сыяктуу этнограф Амантур Акматалиевдин 20 жакын эмгектери бар. Кыргыздын көнөрмөс дөөлөттөрү, Кыргыздын уз усталары антология, Кыргыздын улуттук кийимдери, Кыргыздын улуттук тамак аштары, мүнүшкөрчүлүк жана башка. Адабиятчы, тарыхчы, философ Чоюн Өмүралиев айткандай, Амантур Акматалиев бир адамдын эмес, бүтүндөй институттун аткара турган ишин аткарды. Жана окумуштуу Сабыр Иптар уулу айткандай, Кыргыз үчүн кымбат мүлк манасты сактап калган Саякбай. Күүнү сактаган Карамолдо, күчтү сактаган Кожомкул, обонду сактаган Муса, сөздү сактаган Хусейин десек, элдик өнөрдү сактаган Амантур дебешке чара жок.
Амантур Акматалиевдин досу, эл акыны Байдылда Сарнагоевдин ырсаптарында. Нарындын нагыз тулпары Манастын зейинди урпагы, эл үчүн элдик салт үчүн эчен жыл күчүн жумшады. Алдыктан сага арналат акындын арноо ырсабы. Амантур, эл өнөрүн сүйөсүң, элди аралап жүрөсүң. Элдик уста зергердин эчендерин билесиң, таланттуунун далайын тапкан дагы бир өзүң. Амантур, акылдуу адам элге баш, акылсыз оңбойт элге каз. Алты дубан кыргыздын ал жайын сурап тең караш. Көп ишин жүрсүн аткарып, колдосун бабаң Шер Манас. Ушундай эмгектери менен кыргыздын асыл наркын, көнөрбөз дөөлөттөрүн жашатып, бизге мурас катары калтырып кеткен жана туңгуч элдик этнограф деген сыймыктуу наамга ээ болгон Амантур атабызга терең таазим.